Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Биз болсо силер менен акчага сатылып алынган видеолор жөнүндө кеп кылабыз. Анткени интернетте биз үчүн бардык керектүү видео уроктор жарыялана бербейт. Кыскача жарыяланып, бирок негизги ошол тармакты толук чагылдырган башка видеолорду алар сатууга чыгарышат. Башкача айтканда, алар реклама максатында гана чыгарылган сыяктуу болот. Ошол себептен азыр ошондой бир сатуудагы курстардан алып, ушул үйдү чийген болчумун 3 жыл мурда менимче. Ошол видеолорду сатып алгандан кийин ошолорду эле кайра жарыялап жиберсе болбойбу деп дагы суроолор пайда болушу мүмкүн. Бирок аны жарыялаган учурда штраф салынат деп айтылат дагы. Бирок тобокелге салган учурда дагы биз ошол видеону ошол бойдон жарыялай албайбыз. Ал мындай видео түрүндө эмес, атайын приложение түрүндө берилет бизге. Андан тышкары аны экрандан жаздырып алууга дагы болбойт. Жаздырып алганга болбойт. Азыр мен мисалы үчүн ушул эле видеону ушул жада калса толук бүтүрө элекмин. Бул болсо печатка чыгарып клиенттин колуна даяр проектти карматканга чейинки процесстерди дагы камтыгандыгы үчүн мен ага чейин жетүүгө мындай жумуштарга байланыштуу мүмкүнчүлүк, анан зарылчылык болбоду. Азыр болсо курстун ачканга аракет кылам. Азыр мен болсо экранда сиздер көрүп жаткан видеону записи кетип жатат мынакей. Ошол мынакей эми ачып көрөйүн. Басабыз. Азыр мынакей ачылып жатат азырынча. Мынакей вводная часть, интерфейс, построение, семейство. Эми ар бирин ачып көрө турган болсок, интерфейс ушундай подтемаларга бөлүнөт. Практика. Ошол мынакей типовой этаж, размещение ограждения. Кыскасы пайдубалдан баштап ошол чатыр, үйдүн чатырына чейин дагы башка ошол имараттарга тиешелүү бардык детальдарды кантип жасаганды үйрөтөт. Баасы жөнүндө бул жерде жазылбаптыр. Эми ушуну ачып көрөлүк, бир курсту. Размещение, удаление помещения деп басып көрөлүк. Так, сейчас мы начнем работать с помещениями, но это настолько связанный с другими темами инструмент, что его мы не закончим, только лишь приведем к нормальному виду, раз у нас темы аннотации, посмотрим логику создания и удаления помещений, а продолжим, когда будем разбираться со спецификациями, потому что... Вот, көрдүңүздөрбү, мынакей бир аз жүргөндөн кийин ошол: пожалуйста, закройте все программы для создания скриншотов и записи видео с экрана. Обнаружено запрещенное приложение Camtasia Studio деп туруп ошону жапканды кеңеш берип жатат. Видео токтоду. Ошол, урматтуу достор, биз азыр записти экрандан жүргүзө албагандан кийин мен экранды камеранын жардамында тартып, мен сиздерге бул курс жөнүндө плохой вариант. Если сравнивать с первым вариантом, да, где мы ждали совсем недолго, тип смешивания, допустим, перекрытие, и меняем в таком варианте. Так, возвращаемся в Revit. Здесь создаем новый лист. Ну или можно на какой-то существующий вставить, без разницы. Я создам новый. Далее перехожу на вставку. Здесь выбираю изображение и выбираю нужное мне изображение. Открыть. Уменьшаю до нужного размера. И получаю вот такую картинку, которую могу вставлять, скажем, с планом квартиры и с развертками, да? В таком приближении у нас шума практически не видно. Ошол, урматтуу достор, биз бул программада бир гана интерьер, экстерьер эмес, инженердик системаларды желдетүү, ысытуу, муздатуу, суу менен камсыздоо, бардык ошол
инфраструктураларды жакшыртуу боюнча бардык иштерди жасасак болот. Ошол урматтуу достор, мен сиздер менен мына ушул бул жактан үйрөнгөн нерселерди мындай жарыялап, алардын автордук укугун бузбастан мен сиздер менен ошол үйрөнгөн нерсеми видео кылып өзүм тартып, анан кийин сиздерге жарыялап туруу гана мүмкүнчүлүгүм бар. Бирок ошол маселеде бизде убакыттын жетишсиздигине байланыштуу биз жумуш менен эле алек болуп, анан кийин жумуштан кийин видео тартайын десең уже чарчап калган болосуң. Ошентип туруп мындай жаштарга, анан кийин ошол мен курулуш тармагына окудум эле, анан ошол тармакта иштешти каалайт элем дегендерге мындай пайдабыз тийиш үчүн биз мындай жакшы иш-чараларды жүргүзө албай жатабыз да, ошол YouTube же болбосо дагы башка ошол медиа тармагында. Бирок ага карабастан биз ошол кайсы бир өлчөмдө ошол билимдүү биздин Кыргызстанда окуган же болбосо Москвадабы, Россиядабы кайсы жерде окуган болсо дагы ошол инженердик кесибин тандап жана ушул тармакта иштейм дегендерди биз колубуздан келген жардамдарыбызды берип, бири-бирибизди жүлөп таяп кетип жаткандыгыбыз бул азырынча бир аз болсо дагы көңүлүбүздү жайгарып турат. Ошол урматтуу достор, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биз сиздер менен жакшы ийгиликтерди жаратабыз деген үмүттөмүн. Саламатта калыңыздар.